азыркы учурда сиге Төкөмдөт кайсы айылдарда турушат? Дагы бир сурап коеюн. Төкөмдөт өзү азыр ушу бай Алабуканын Өрүктүү Жөбүлент деген эки айылында толук турат. Анан Чаткалдын Жаңы Базар, Тастапян деген жеринде. Болжол менен канча түтүн болуп калар? Азыр болжол мененби? Болжол менен бир 50ден жок. Алабука Чаткалды кошкондо 200ден ашыкпыз. Ошондой болуп калса мүмкүн. 200ден да ашыкпыз. Мына, карабайсыңар. Ооба. Бул эң көп мен Нокен районунда кендеп жүргөм да кутчуларды. Алабукада көргөм. Ар бир айылда бар экен Алабукада. Биздики мүмкүн андан да көбүрөөк санжырасын алып бүтө албай атабыз. Мен карап, мындай ар бир айылда бар экен. Төкөмдөт көп таратып эле экенсиз, 3-чү эмесинде тараткан турбайсыз, абдан жакшы. Ушуну бир өзүңүздө барганда, ушуну көрсөтүп койсоңуз, мына түштүк түндүк деп бөлөбүз. Түштүктөн келип, монтип кучакташып отуруп, бир табакта отурабыз. Тууган турбайсыңар, мына кандай кубанып алып жүрөсүз жаныңызда. Мына бул бириктирүү да максатыбыз ошо болуп атпайбы? Ушундай келип отурсаң кубанат экенсиң. Абдан жакшы. Эми биз буга түшөлү. Бул Сабатар Кудайберди деп айтып келдик. Эми бул жооштун тукумдары болуп атпайбы? Меңдулат деп атабыз. Şu Mengduat'tan Kagazdı, Sakaldı деп атабыз, Жаңгушчу деп атабыз. Жаңгушчудан ким кетет? Жаңгушчудан Көз Чаман кетет да. Көз Чамандан Шаронот кетет. Анан Кагазды. Көз Чаман менен Кагазды бир тууган болот. Булар Жаңгушчудан. Анан кийин Баба деп коебуз, жана Куат бийлерди ошондон таратып атабыз да. Бабабы же бабы? Бабы деп коет, баба деп коет, бабы деп коет да. Эми ошол Куат бийдин биз тегин таппай жүргөнбүз. Анан бул китепте аябай эле колдон келишинче тактаганга аракет кылдык. Бул Куат бийди мисалы Жаңгушчу деген айтылбай алган да. Айтылган эми жанагы Сабатарды айтпай эле торпокпуз деп жүрө берген да. Жана бизде деле Жантайды айтпай Каймазар деп айтып атпайбызбы? Анын сыгарында бул Жаңгушчу көп айтылбайт дагы, Кагазда айтылат, Көз Чаманда көп айтылбайт, Шаронот айтылат. Анан Куат бий. Эми ушул жалпы Жаңгушчудан тараганы тарыхта жазылып калган. Иванов деген орустун чоң окумуштуусу болгон. Из рода кушчу деп жазат. Кушчу деген эмес. Из рода кушчу Куат бий деп крупный военный начальник деп жазган да. Эми ошол Куат бийдин теги аны да жакшы билишпейт экен. Бул Нокенде туугандар Куатбекпиз деп коет экен, болду. Куат деп айтабыз биз, аякта Куатбек дейт. Куатбек дейт. Куатбек хан деп айтат. Куатбектен тарайбыз дейт. Эми Куатбектин атасынын ар жагын же болбосо Куатбектен бери таратып бер десек, ушу бир жыл аябай такташып сорго бүттүк да. Калча деп айтат. Калча бийдин баласы да. Калча деп айтат, Сүйүндүк деп дагы ушундай бир туугандарын айтат. Анан Нарбото десе, тиги Нарботодо бир туугандар болуп кетет да, Нарботону тиги Кокоңандагы Нарботого такап жазып келтирип бирөө. Ал Кокондун бийине тийишпи, ал Нарбото бөлөк. Бул Нарбото бөлөк, кутчу Нарбото бөлөк. Мына урматтуу замандаштар айтып коеюн, биз баягы санжыра билген катары иликтеп, жиликтеп жүрбөйбүзбү? Бир нерсени мен түшүнүп калдым. Бирөө китеп жазып алып келсе, ошол эле сиздин мисалы үчүн Куат бийдин урпагы болуп, мен эжели мындай Куат бийдин урпагын көргөн эмеспиз. А эмне дейт? Көлдө көп эле аялганамда дейт. Ошо Куат бийдин урпагыбыз дейт. Эптеп эле баягы санжыра билгендер белгилүү бир бийдин, хандын тукуму болобуз деп аракет кылгандары жакпай атат да маганчы. Ушунун кереги жок да. Анын эмне ошол эле аял бар бекен. Тияктан да аял алган тукум калтырып кеткен деп эле ошого чектеп атат да. Мисалы мен жалпы айтып атам да, ошол болбойт. Бизде көп мындай сөздөр бар да. Бул Куат бий болжол менен канчанчы жыл төрөлгөн? Болжол менен Куат бий 1710-жылда деп атабыз. Ошол жылдар окшойт, ооба. 1710-жыл. 1909, анан 18 жашында бий болуп атпайбы? Атасынан эми көп бир журналисттер жазып, ошо менен бүт бардык жерге кетти. Таластын Калба жайлоосунда төрөлгөн деп. Бар, ошондой сөз бар. Андай сөз бар. Бирок мен аябай изилдедим, бул алай жакта төрөлгөн да. Себеби Калча бий деген таласта болгон эмес. Ошол доордо. Таластык бийлердин баары саналып эле да. Анан Калбада төрөлтүп, анан бой жеткенде түштүккө кетирип атат да.
Бул ошо түштүктө төрөлүп эле Кубат би өзү 18 жашында бийликке келсе, аким болуп кайсы? анан 1700 баягы 56 жылдары болгон да бул. Bir 3 yıl, 2 yıl hakim olup kalgan Kaşgar'da. Kaşgar'da hakim. Kocalarının çakırusu menen barıp atpayбы? Kocalarının çakırusu menen barıp, ak toğuluk, kara toğuluk bolup bular, kocalar ekiye bölüp, anan bul kalmaktardı kovalaş gerek bolup kalat da. Oşonda barıp turup anan bul oşul kocalarga koşulup, kalmaktardı kuup Kaşgar'dan. Anan oşontkenden keyin bunu Kaşgar'ga hakim kılıp saylaşat. Hakim olup bir 3 yılday 3 yılday bolot. Anan bir yaktan tegi Erdene Han, Erdene bi Kamol legal vakta. Oştu göstey kaptay başlaydı da. Kokon ordosun bular Karasu jaka, Oş jaka kotorobuz деген de oy bolgon eken. Anan oşonda anı ugup kalıp, anan toğdu ösken toğun sağınıp, alaydı sağınıp anan Kaşgar'ga toyunda anan kayra kol menen kaytıp kelegen da. Эми ошол бирок анын да урпактары калыптыр. Мен Кызыл Суу кыргыздарын кыдырып жүргөндө Кубатбектен тарайып иштешет экен. Бирок алар деле так айта албай койду Кубатбектен. Жол болдулар көп экен, кагаздылар көп экен. Жол болду. Кызыл Суудачы. Анан Улуу Чат деген оданга барып, жана Үсен Ажы да жасап атпайбы? Кубат бийдин кызыл мунарасы бар, ошол жака коюлган. Кытайга коюлган дейт да. Анан мен ошо Улуу Чатка барып, ошол кан жууган деген өрөөн экен. Бирок биз жетпей койдук. Андай мунара жок дешип атат. Мүмкүн мурун болсо керек, кийин баягы урап жок болуп калганбы, кызыл мунарага жеткен жокпуз. Кубат бийдин кызыл мунарасы деп коет экен. Андан тышкары ошол Кубат бий ошол Кашгарда жүргөндө Итим Баатырга жана кожонун кызын алып берип атпайбы? Тууган болуп. Ошондон жана Сулпияндар тарап атпайбы? Ошол Итим Баатыр да ошол Кашгарга чейин баягы колдун ичинде болуп, баатырлык кылып баргандан кийин анан ошол кожонун кызына үйлөндүргөн да. Анан ошондон Сулпияндар тараган. Сулпиян балдары деп өзүнчө коюп атпайбы? Жакшы. Эми булчу Кубат бий канча жыл казабы? Бул эми ары түрдө айтылат. Бир окумуштуу жазыптыр, эми атын айтпай эле коеюн, тарыхчы. 28 жашында кайтыш болгон деп жазыптыр. Бул туура эмес, 28 эмес, бул 1710 жылы төрөлсө, 1770 жылдары кайтыш болгондо. Бирок Кытай жазма булактарында 1762 жылы Эрдана өлтүрүп койду деп жазып атат. Ооба, бар. Кытайча ариф менен кайра бизге которуптур. 1762. Бирок көп кээ бирки булактарда 1770-80 жылдарга такашып атат. Көрдүңүзбү? Эми 71 деп такып атат. Кубат бийдирагы көп маалыматтарда талашып жазгандар көп экен да. Мисалы Оросбек Айтымбетов бул Кубат бий кушчу эмес дейт. Бул саяк катагандан тамыз уруусунан деп жазыптыр. Мен ал кишиге жолуга албай алдым, рахмат болсун, кайтыш болуп кетти. Кубат бийди кушчу да эмес, бул катагандын тамызынан анан Кундузда 1880 жылы тиги Ооганстанда хан болгон деп жазыптыр. Эми ал туура эмес го. Аны айтасыз, мынакей Төлөк Төрөканды кытайлык аксакал санжырачы. Кыргыз эл санжырасын жазбадыбы? А жерде 15-кылымга алып барып коюптур Кубат бийди. Анан мен ошол Кара Жүлгө барганда, Аңсы деген айыл бар, Акчийге баратканда. Ошол жолдун боюнда айыл экен. Мен кайрылып анан кийин сурайын деп ал киши үйүндө жок экен. Анан 16-жылы бул Бишкекке келип калды аксакал. Анан бир конференция болуп Ак Кемеде. Анан мен барып сурадым. Аксакал, бул Кубат бий жөнүндө 2 Кубат бий барбы? 1 Кубат, 2 Кубат бий бар. Бизге кийинки Кубат бий керек. Бирок экөө тең кушчу болгон дейт. Экөө тең кушчу. Анан 15-кылымдагы Кубат бийди тажиктердин колуна түшүрүп, зынданга түшүрүп, ошо менен дайынсыз кылып койгон. Кийинки Кубат бий жөнүндө сөз жок. Бул кандай десем, ичине такалгансып калды. 80дей кишини көп кыйнагым келген жок.
Ошондо менде да мындай шек пайда болду да, бул Санжыранда көп жагын баягы уккандай эле жасай бергенде болбойт окшойт. Муну тарыхый доорлор менен салыштырып, ошол керек да биринчи очу. ооба. Анан кийин эми ошол кыргыз эл Санжырасын биз азыр аябай мактап атпайбызбы? 7000 жылдык тарых табылды кыргыздардын деп. Анан мен ала китепке да киргизип койдум. Ал жерде мынтип жазат. Жана Чыңгызхандын уулу Жагалай деген болгон, Жагалай хан болгон дейт. Жагалай хандын жаш токолу 5 айлык боюнда бар экен. Монголдорго, Чыңгызхандарга колго түшүп калып, Чыңгызхан багып алып, эме аялдыкка алып, анан кийин андан жоочу төрөлүп атпайбы? Демек жоочуну ошо Караталдын небереси кылып атат да. Каратал кушчунун небереси кылып туруп, жоочуну да кушчу кылып. Анан эми бул Санжыра да, Санжыра. Бирок муну биз тарыхый факты кылып ала албайбызбы? Баягы кыргыз эл Санжырасы, элдик Санжыра. Жакшы. Эми биз ар биринен бирден токтолгонго аракет кылалы негизи. Биз жана Кыржы Бекетай деп атпайбызбы? Кыржы Бекетай депчи. Сиз деле жазып кеттиңиз. Жана анын Бекболот, Бектемир, Таласпай, Манаспай деген балдарын жазып жүрөсүз. Мына Акмат ажы. Жанагы Таласпай, Манаспай калп этпесем түштүктө. Ошондо бир түздөсөңүз ошону. Менимче түштүктө. Булар кетип калбады беле? Ошолорду да бир карап көрсөңүз, дагы табасыз. Баарын чогултуп. Дагы тартылат. Дагы тартылат да. Мына ушинтип эле эметет. Изилдей берсеңер, бул жерде баягы көп айтат да, бул урууга бөлүнгөн болбойт деп. Кыргыз 40 уруудан турганы бул талашсыз, бул бөлүнбөйбүз. Кыргыз 40 уруудан турат. Аны билбөйчү деле айтсаңар болот. Эмесе ошону тапканда бул тууганчылыкты бириктирүү максатында болуп атат. Мына өзүңүз келип ушерде конок болуп баягы автор менен чогуу жүрөсүз. Келип мына бир аз маек берип атасыз мында. Бул абдан жакшы. Ылайым эле менен жакында дагы ушинтип чогултам үч областtanчы. Бул болсо балдар элдердин кубанып келип айтып аткандан кеде ойлосуң да, эми ушуну чыгарсамбы же тим эле койсомбу депчи. Максат ошо болуп атпайбы? Бириккениңер жакшы болуп атат да. Мына ушинтип отурсаңар эле кошулат экен да. Биз аны кушчуну бөлүп аткан жерибиз жок. Просто баягы бир туугандылыкты бириктирип атасыңар. Биз кайдан келдик эле? Качан келдик эле депчи. Ушул абдан жакшы болуп атат да. Мына кеде балдар күлүп атышпайбы? Биз отурат. Ой, бизди оштуктар дечи элек. Туугандарыбыз экен, айткандан уялып калдык депчи. Өзүңөрдүн тууганыңар деп тамашалап атпайбы? Эми Асакал, мындай кылалы. Биз жоошту токтотуп туралы. Мейли жооштон деле биз жана Жантай деп атпайбызбы? Андан Каймазар болду. Ушу Каймазардан Чүрпө, Майтык, Накай, Токтоболот, Токтогүчүк. Эмне үчүн Түлө берди? Түлө берди эмес да, Токтоболот, Токтогүчүк да. Аксак. Эки ат болгон экен. Түлө берди, Токтогүчүк. Эки ат менен айтылат. Эки ат менен айтылат. Чүрпө, Накай. Чүрпө өзүнчө. Ооба, билип атам, бир тууганда. Чүрпөнүн да Чекир деп айтылат экен. Чекир деп айтылат. Ушу тактап койсоңуз, мына булардын баары ылак кабаттары кошо ясылдыр, Чекир. Каймазардын балдары болуп атат. Каймазардын балдары. Эми биз Кенжеге келели. Ушу Кенжеден ким чыгып атат? Кенжеден Итимби чыгат да. Бирөө? Итимби чыгат. Козубек Итим болот да. О. Козубектен Кангелди болот. Ооба, аймышын Козубай деп атасыңар. Козубай деп ал бул окмуштуулар. Ошону айтып атпаймынбы? Козубек. Козубекти Козубай деп жанагы өзүңүз айтып каласыз го. Кой кайтарган Козубектен кол баштаган Кангелди чыкты деп. Ооба. Туурабы? Козубай эмес, Козубек деп билеменчи. Мына Козубек Итим бир тууган, андан Кангелди чыгып атат. Ал эми Итимден болсо Бүргө Баатыр. Бүргө Баатыр канчанчылык түрүңүз? Бүргө Баатыр 1750 жылдардын ичи деп ойлоп атабыз да. 55-56 эмеспи? Мүмкүн. Бир ошол бул эми так эмес. Бирок 50 жылдардын ичинде да. 50 жылдардын ичиндеби? Ооба, 1821-жылы жанагы Солто Сарбаштын чатагы болбодубу, чабышы. Ошондо катышкандан кийин бир жылдан кийин кокондуктар тарабынан өлтүрүлүп атпайбы? Себеби муну такаганыбыз мага ошо Санжырачы Мамадал деген чоң атабыз бар эле, ошол айткан да. Кокондуктар бүргөнү тындым кылгандан кийин уусу көп. Анан кийин ол ятаны чаап алган деп. Демек бул чеп болуп турган да, Ажыбек экөө, Ажыбек Баатыр экөө
ол ятадан бери кокондуктарды өткөзбөй турган. Анан жана өлтүргөндөн анан тарыхта да бар 1824-жылдары ол ятага Кокон ордосуна кокондуктар каптап кирген. Беккулу, Аккулу бек деген. Андан бери чыгып Меркеге келишкен, чеп салышкан, анан Пишпекке келишкен. Көрдүңүзбү, ошол Бүргө Батыр чеп болуп туруп, Бүргө Батыр өлгөндөн кийин анан 1824-жылдары. Демек, ошол биз андан кийин же андан мурун деп айталы десек, себеби Солто Сарбагычтын чатагында катышып атат. Канайдын чакыруусу менен бияка келип атат. 21-жыл болуп атпайбы? Ал тарыхта такталган Солто Сарбагыч чатагы. Демек, Бүргө Батыр ага катышат дагы, тиги кокондуктар келгенде жок болуп калган. Кайтыш болуп кеткен, көрдүңүзбү? Жакшы. Ошентип сүрүштүрүп отуруп анан кайтыш болгон жылдын тактадык. Жакшы. Эми бир суроо да. Бүргө Батыр бул атагы биленип эле калган. 16 жашынан баштап эле баягы жорсулчук иштерге катышып, бүргө болуп турган. Бул Абылай хан 1778, 1776 деп айтат да. 1778, 1779 десем так эмес да. Ошо косулганда эмне үчүн бүргө катышкан жок? Бул бүргө катышпаган себеби бул чоң капкада бийлердин жыйыны болгон да. Эми ал жерге баягы абройлуу аксакал бийлер Тума би деген сарууда ошол чогулткан. Тума би да? Тума би, кадимки Тума би бош моюн болот. Бош моюн. Уругу. Анан Тума би чогултат. Мурат Алын. Анан бияктан Эсенкул баатырлар барат. Кетмен төбөдөн Садыр келет, Эр Садыр. Ошентип 13 бий чогулуп туруп эмне кылабыз, бул Абылай хандар каптап келатат дегенде анан биз сүйлөшөлү, энди ынтымак менен казак менен ынтымакта бололу дегенде ошол жерден Садыр, Эр Садыр айтат, барыңар корксоңор анда бара берле, мен өзүм тосом, мен ушул жерде чеп курам да мен көрөм деп. Анан кийин Кетмен төбөдөн баягы жигиттерин алып келип Садыр коргонду куруп атпайбы? Анан ошентип отуруп ал Абылай хандын колунан мерт болгондо, ошондо жыйынга муну катыштырбай коюшкан, жаш сынтыпчы. Эми жаңы чыгып келаткан жалаң бийлер чогулган да. Анан ошого аябай ыза болгон дейт Бүргө Батыр. Аны жыйынга коштурбай койгондон кийин. Бул жерде сиз өзүңүз айтып атасыз, бул Эсенкул деген кыргыз элинин эле башчысы болгон баягы Абылайдын ушундачы жолдо болгон Эсенкул. Чын эле айтыш керек да. Ушул Эсенкул дагы Бүргө 16 жаш болсо да сыйлаган деп атпайсыңарбы? Ашыкка чакырып атат деп атасыңар. Ашыкка чакырып атасың. Анан жанагы Кангелди айтып атпайбы? Мен качанга чейин сандыкка катабыз. Катып жүрүп карып кетеби? Эсенкул өлтүрсө да атак, өлтүрбөсө да атак. Муну деген кепке сөзгө сөлп кылбай эле, жанына сөз билген, иш билген жигиттерди кошуп бергиле. Бул деген куштун атынан баратат дейт. Демек муну Эсенкул да билген экен. Мен ошо оюм суроо болду, эмне үчүн Бүргө ошол согушта катышкан эмес деген эле бир ой келип, сизден атайын сурап аткан. Эми анда 16 жашында барган. Эсенкул чакыргандачы. Эми чакырганда мен ушул Кочкор тараптан бир аксакалдан бир ырын жасап алды элем. Ошону китепке киргизген, мен таң калдым. Мен ушунча. Батасыңбы? Жок, жана жарчылар чакырганда. Бүргө Батыр кушчулар Эсенкул ашка чакырып чоң аш бергенде келатат дейт, ошондон минтип жасат дейт. Кайкы карат мингени, кабылан сындуу бүргөнү, караламан көргөндө калбай баары дүрбөдү. Батыр сери Эсенкул балан үйгө кирди деп. Ушуну бир аксакал мен таң калдым, ушуну жаттап турам. Мен уялтыра ушул ырды билесиңби, жарчынын ырын. Баягы тегингим дегенде Бүргө Батырды билсем, ушун анан мен муну китепке да киргиздим. Анан бул эми көп жарчынын ыры көп болчу. Анан биз кыскарттык да. Ооба. Эми биз токтолуп бул Козубектен Кангелди деп атпайбызбы? Кангелди бул болуш болуп турдубу? Жок, болушту. Бий болуп турду. Бий эмес, журт башы деп койгон. Журт башы. Журт башы, журт башы. Кангелди канча жашында Бүргөгө бошотуп берди?
карып калган кези беле? Жок, 60-тан ашкан экен. 70-ке таяп калганда жанагы жылкылардын казактары тийип бергиси келген эмес. Анан ошонун баарын бирге кайра жылкылардын тийген казактары чаап, кайра алып келип жылкыларын анан кийин ошондон аялы айтканда, "Бара эми сен бийликти берсеңчи, мына баланын жолун ач" дегенде анан макулдап анан бийлигин. Жанагы ошондо бийлигин Бүргөгө бергенде, ал ошол учурда менимче Бүргө Кангелдиге таарынып бул таластан чыгып кетип чүйдө жүргөн. Анан баягы намыс элчин сен өз жериңе барышың деп келатканда жанагынтип Кангелдин жылкысын тийип келет. Бүт жылкысын айдап келатканда. Анан ошондо астына чыгып анан караса эле буруп калбадыбы? Куучулар талкалап анан айтпай ким десе Бүргө келди деп. Анан ошондон эсе алып калды. Жоксо Кангелди бир заматта эле кедей болуп калмак да. Бүт жылкысын айдап кеткенде. Ошондо аялы айткан турбу. Канчага чейин эле сен чал бийликти алсың. Мына бобага балага бошотуп бергин. Азыркы учурда баягы кушчу эл кармачы ушу бала болуп турат депчи. Анан жанагы Кангелдин өзүнүн бата бергени бар эмеспи? Жанагы Эсенгулга баратканда. Артыңан эч ким кубасын, астыңан эч ким чыкпасын, ишиң оңолсун, айтканың аткарылсын деп жакшы баталарын берип, ошо Кангелди өзү бата берди. Ошо экөөнүн ортосунда мындай эле ит менен мышыктай болчу да. Эми бул жерден айтып келип Бүргө баатырлык кылды, жанагынтип Кокондун эмеси өлтүрүп атпайбы? Өлдү да. Бирок ушунун Сарытай, Торутай, Калча Төлө Калыбай балдары барчу. Ушу калча жөнүндө айтсаңыз. Калча жөнүндө эле өзүнө көп сөз калды. Калча жөнүндө тарыхый китептерде да көп жазылган. Ал Тургай Чокон Валиханов өзүнүн 2-чи томунда 2-3 бетти мынтип жазыптыр. Ошол 19-жылдын ортосунда дейт. 1800-жылдарда Кушчу элинин таласта Калча баатыр, Сарууларды Нурак баатыр, Кытайларды Сарыбаш баатыр бийлеп турган деп Чокон Валиханов жазып кеткен экен да. Демек, ошол Кушчунун баарын бийлеп турган Калча баатыр болгондон кийин, бул Бүргө баатыр өлгөндөн кийин бийликти Калча баатыр алган да. Анан ошондо 4000 кол менен Кокон ордосу каптап келатканда Олиятадан бери. Биз бул Мерке куланды жердеп турганда кушчулар, солтолор аралаш эле. Анан элди кырып албайын деп анан аябай жыйын кылышып анан койду, анан таласта Каракол жайлоосуна ооп кетишкен да. Анан кийин келип кетип турушкан. Бирок ошондо Калча баатырды анан кийин баягы Кенесарынын Орусбайдын чапкынында колго түшүп калып атпайбы? Ал жөнүндө да көп жазуулар бар, санжыралар бар. Чабышып атып, Курчоодо калып колго түшүп Кенесарынын колунда. Анан Кенесарыдан туткундан качып кеткенге буну Сыпатай баатыр көп жардам берген да. Себеби Сыпатай бул баягы өзү теге Иле тараптан келген эле Ботбай урусунан болот да. Мунун жери да жок болчу Сыпатайдын. Бул бияка канайларга келип баягы жыйен катары, анан солтодан кыз алып, анан кийин канайга айтат экен да. Мен жеримде жок, каякты жайлайм, каякты кыштайм дегенде, ой бу Мерке жакты, Тоо жакты эптей бер, жайлай бер. Эми кушчулар келсе дагы көрөрбүз, Бүргөдөн кийин келбей калды деп. Анан ошо менен Мерке куланы жайлап калганда, эми бул өзү баягы көсөм акылман киши экен. Отурган турган жерин эле элди чакырып түлөө кылып эле, "Мына булак мага жагып калды. Ушуну менин атыман койгула" деп анан Сыпатайдын булагы, Сыпатайдын дөңү, Сыпатайдын тогону деп, арыгы деп арык чаптырып, анан ошентип жерлерди алып койгон да. Анан ошо Сыпатай аталып калып, анан 1865-жылдары баягы Россияга кошула турган болгондо Олиятага анда генерал болуп элек болчу. Генерал болуп калган экен. Генерал Чернаев келет. Чокон Валиханов экөө келип, ушул Олиятанын тегерегинде казактарды Россиянын составына кошуш керек да. Анан Сыпатайды чакырат, Чокон айтат, "Сыпаке, бул Орусияга кошулбасак болбойт. Кокон бийлиги деле алсырап калды." Анан макул деп кошулуп, баягы бармактарын, мөөлөрүн басышып макул болушат. Эми жерди тактайлы дейт.
Анан зымчылар жиберели. Эми зымчы азыркыча бизге айтканда топографтар, землестроительдер да. Зымчылар жиберели, чекти тактап коелу деген да. Анан жерди тактап коелу дегенде алар айтат, Сыпатай айтат, ой менин жерим жок, мен бул ижарада турам, бул меркеде. Анан чокор айтат, эбин таппайсыз, ошол жерде турасызбы? Турам, анда мен өзүм кабар берем деп анан баягы алашар жасай экен. Анан жай болгондо баягы Кыргыздын манаптары, мыктылары, байлардын баары суу самырка жайлоого кетип калат. Аштык айдаган бир-эки кедейлер калыптыр. Ошондон кийин Сыпатай баягы Иледеги туугандарын, бул нар жакта ичкеридеги казактарын көчүрүп келип, мен той берем деп анан боз үйлөрдү жабыратып жиберген да. Анан баягы Олий атага кабар бердирет. Баягы зымчылар жиберсин деп анан котормочусу менен 2 орус келет. Келип анан калай, кимдин жери? Барын үйрөтүп кой, биздики казаксың, казак. Жазып кол кой. Деп анан ошентип жастырып кете беришет. Анан кийин бул эми уламыш кеп, тарыхый фактыларды карап көрөбүзгө. Азыркы Чалдыбардын чегине келгенде жанында жигиттер айткан кара балтага чейин чийдирип салбайлы деп. Анан уят кой деп туруп анан кийин кайра кайтып кеткен экен. Анан бул калып калмак. Эми ал убакта документ жок, договор жок, биздикиндей келишимдер жок да мамлекеттер. Ошондо тагайсаңыз кайсы жерге чейин алып койду ошондо? Ошондо тиги Акыр төбө деген жер бар, Олий ата. Акыр төбөдөн өйдө жакта Куландан бери Кыргыздын жери болгон эми ачык эле сөз. Аякта Чоң Арык деген жер бар, Бүргөнүн тогону деген бар, Бүргөнүн Айдын көлү деген жер бар. Кыргызга тиешелүү көп эле аттар бар, жерде Сандык деген жайлоо бар. Анан ошол Куландан берки жер кетип калган да. Ооба. Бир чети Сыпатайдын Андаш деген бир тууганы бар эмес беле? Ошо өлгөндө ошол эле Кыргыздын жерине коюп койбодубу? Кыргыздар ошого да бир баягы эме кылып коюшту да, баягы кой эми ишти бузбай эле мынча болуп калды депчи, жерди алдырып жибергенбиз ошондой биз. Жок, эми ошону да чек кылып койгон деп ойлойм да, себеби Сыпатайдын меркеде турса жайы турабы? Андаш Батырды коердо эмне үчүн кара балтага алып келип, Чалдыбарды Аспаранын суусунан бери жакка алып келип коет. Азыркы бүгүнкү күндө жолдун жээгинде Памфилов районунда жана темир жолго жетпей оң жакта күмбөз бар. Чоң ак кирпичтен чоң күмбөз салышты Андаш Батырга. Анан мен меркеде Бүргө Батырга эстелик сала турган болуп калдым мазарына. Бүргө Батырдын мазары деп Кызыл Ордо, Чымкенттен бери мазар деп келишет. Анан ошол жерге бага уруксат бербейбиз тигибу деп меркенин жетекчилиги айтып калды. Анда мен айттым. Анда силер салып атасыңар Кыргызстанга. Биздин Жайыл районуна Кара Балтага, немеге Памфилов районуна Кара Балтанын этегине чоң күмбөз салып атасыңар Андаш Батырга. Анда мен токтотоюн. Силерге уруксат, бизге уруксат эмеспиз. Мен аерге соода точкасын курбайм, мен ошо мазарды жаңыртып Бүргө Батыр атындагы кичине таш эстелик коюйн деп атам. Деп анан ошондон беришип, мен дагы ошо меркеге Бүргө Батырга эстелик коюп койдук. Бирок Жайыл Батырдыкы деле меркенин үстүндө турат. Ооба. Эми аралаш эле жүрүшкөн. Жакшы. Азыр кыйын болуп калбады. Ахмат ажы. Ооба. Сиз да ошо кызыгып жүрүп атасыз, өзүңүз мына баарын көрүп, өзүңүз жазып атасыз. Жана биз кагазды, сакалды деп атпайбызбы? Ооба. Турабыкчы өзүңүз? Бул түндүктө дагы, түштүктө дагы баарында эле бар. Сакалдынын калп айтпасам баян, жоо басар, арзыгына түштүктө калп айтпайсыз. Сиз да жазып атпайсызбы? Ошо арзыгынан иликтер дагы туугандарыңар чыгат. Мына жакындашып, абдан баягы жүрөгүбүз эле жылыйт да көргөндө. Ошо арзыгынан эместе ошол жерде. Түштүктө болот да. Сузакта, Ноокенде. Ошентип эле табылса бир чоң кубаныч экен да, барып эле баягыда издеп жүрбөй конок болуп отуруп калат экенсиң айтат. Бул аңыз болуп калбадыбы? Шыгай тууралуу. Ошо Кангелдинин жанагы Мен жашарынын шыгайы өтө көрөгөч болгон дейт. Буну бир мисал келтирип айта аласызбы? Мен уккан, сиз уккандай бир болсо керек. Бул шыгайдын көрөгөчтүгү ушундай да киши болгон экен да. Бул айтсаңыз шуну. Бул
Талас районунда азыркы Үч Эмчек деген айыл бар. Мына ошол жерде Каңгелдин урпактары ошол жерде да негизи. Анан бул уламыш болуп да айтылып калгандай, убагында көргөн кишилер баягы оозтон ооз айтылган да, бул Шыгай көрөгөч деген үчүн айтылып калган. Мен муну аябай изилдедим. Көрсө бул киши аябай мергенчи киши болгон экен да. Анан бул Карагыштак деп коет, казак менен кыргыз чек арасында жайлоо да болот, кыштоого да ылайыктуу. Ошо аска соолуу жерлерде бул аң улап жүргөн экен мергенчи. Анан бир кулжаны атып алат, кулжа баягы жарадар болуп, таштан ташка, аскадан аска секирип карматпайт да. Бул артынан кубалап, анан кийин аңча бир аскадан баягы теке кулап түшөт. Анан баягы кулап отуруп тиги ылдый жакка барып этекке түшкөндө анан бул артынан баягы жөө аскадан аска секирип анан баягы келсе тиги мүйүсүнөн тийип баягы кийик мүйүсүнөн кан атып аткан экен. Анан баягы кара терге түшүп, оосу ургап, суусап келаткан мергенчи Шыгай жата калып эмне болсо ошосуну баягы мүйүстөгү канды канай ичет экен, аябай ичип, ошондо эле кулайт экен. Баягы тое ичип алганбы, суусап келгенде эме эси болуп чыгалып, анан бир чай кайнабы, эт бышынбы убакыт жатып анан эсин алып, эсин жийип анан туруп мындай караса эле бөлөкчө көрүнөт аалам. Тиги чокудагы көрүнүштөр, анын ичиндеги баягы майда жандыктарга чейин тиги бир 10 чакырым, 20 чакырым, 100 чакырым жерди эле көзүнө турнабайдай көрүнө баштайт экен да. Анан өзү таң калат, көрсө жанагы кийиктин каны таасир бергенби деп ушундай да айтылат да. Анан ошондон көрөгөч болуп кеткен да. Тиги кырда туруп, тиги кырда эмне болуп атканын көргөн экен да. Анан муну кийин Шабдан баатыр деп да айтышат. Жантай баатырды Жантай хан деп да айтышат. Буякка келип дагы мергенчилик кылып, алардын үйүн, жанагы сүлөөсүн, тиги суусар, илбистин терилерине толтуруп салчу экен да. Анан баягы тартуусун алып кетчү экен. Ошону Шыгай көрөгөч деп, бул Калча баатырдын убагында болгон да. Анан мен тиги Биргө баатыр романга жазбадымбы? Баягы кокондуктар Олий атаны басып алгандан кийин Калча баатыр тиги Шыгайды эчкилин башына алып барып кондурат. Сен бияктан жооду кайтарып турбун, чек араны карап тур дегендей кылып. Ошол жерде эчкилин башында отуруп алып анан айткан эмиш. Анан Калча келип калат, ой кандай тынчпы, таластын этеги тынчпы десе, ой тынч эле дейт. Анан ой сени көрөгөч дейт, бир чын эле көрөсүңбү? Тиги маңдайда сарымсак таткан айылын карачы деген экен. Анан баягы колун мынтип карап туруп, ой сарымсак таткан өргөсүн көрдүм. Эшиктин алдында бир аял өрмөк согуп отурат. Өз үйүнө кирип кетсин, тигилер агыбайчы көрөгөч десе эле. Боякчы десе, сакалы бояшың. Анан жигитин жиберген экен, атай бар билип кетчи, ушунун калпын чыгара ал деп. Анан барат, эми ал бир канча жерде тиги эчкилиден түшүп, Кара Буранын тиги чаткал жакка ашуустун түбүндө экен да, чоң Кара Бурада. Анан барса тиги өрмөкчү аял айтат экен, келдиңби? Жанагы Шыгайдын көзү далман өтүп кетти деп, ада кыйын экен да. Анан кийин тиги сарымсак татка үйдө болсо чакыр деген да. Анан кийин Системейман чакырып атат, эчкилин башына Калча баатыр деп анан ошентип ушундай бир уламыштар бар да. Сиз бул Калча деп айттыңыз. Бул жерде бир эмеси бар да, мындай да. Жанагы айтып атпайбы? Сен түнкүсүн күндөй көргөн, күндүздө алысты жакын көргөн көрөгөч дейт. Андай болсо айтчы. О жана сөзүн жазгандай чаңдаган чаң барбы? Чаң бар. Жоо келет ау, куралды адам келет ау десе баягы ол мынтип Олий ата жакты карап, баатыр бияк тынч экен. Бирок бөреки Кара Бура боюнда 5-6 атчан аттар байланып турат. Сыртта бир аял өрмөчүбү, сокмочу отурат деп атпайбы.
Түйе айтады. Бояқшы деселе сақалды бояйсың, қантып көріп отырсың аяқты. Ушундайды болобу, шылыңдава дегенде калча эметип коёду. Бир вакытта бир топ вакыттан ошол тараптан келет киши. Келип айтат, калча баатыр барбы деп. Менмин дейт. Эмне болду десе, ой тиги өрмөкчү аял отурган эле айтты, Шыгайдын көзү далман өтүп кетти. Сарымсактатка тиякта калча отурат деп айтсам, бул аял көрүп айтып атабы, жөрүп айтып атабы? Кана билип келчи, калча барбы экен? Деп жиберет да, эди калча болсо чакырмаган, кеңешебиз дейт. Жана ошо экинчи вариант келгенде. Экинчи вариант. Экинчи вариант келип атпайбы? Китепке биринчисин айтып жаздым да. Ошондой айтып, кемпирден түшүнбөдүк, көрсө көрөт экен да. Шыгайдын көз далман өтүп кетти. Сарымсактатка тиякта калча отурат деп атпайбы? Калчаны бар болсо, чын эле ушу туура айтсаң да калчаны чакырып кел. Жыйын кылабыз деген сөзү бар да. Бул Шыгайды дагы өз чындыгында эле. Бул уламыштар бекер айтылбаса керек. Мисалы, ошол Саватардан жана Тукал Баатырды. Ушул Сыгат Алабүйдүн суусунан ач кыйкырыкты салганда токмокко кенени угулчу экен дейт. Тукал Баатыр ооба. Чынбы, жалганбы? Тукал, анан Букал деп коет. Букал да барбы? Тукал эки бир тууган болгон. Эки бир тууган. Жакшы. Анан ошол Тукал Баатырдын айкырыгынан аттар заара кылып жүрчү экен да. Ооба. Бир баратып бир нерсени мен унутуп кетиптирмин. Биз жана Кубат бий жөнүндө айтпадыкпы? Кубат бий кийин каза болгондо бала бакыранын баары кайра көчүп келбедиби? Ошол окуяны айтып берсеңиз, бул көчкөндө жана биз тешик чапты деп атабыз. Биздеги жанагы тоңдогу кушчулар кайдан барган? Шуна бир аңыз бар. Сажыраларда мынтип айтылат. Ошо Алдаяр бектер жарантип Анжанга качып, Анжандан талас коодур деген сөз бар. Анан ошондо Чоро менен Токтогүчүк ошо тешик чаптыдан ашып тоңго келген деп. Тоңдук кушчулар ошолор деп. Демек бул Кара Жүл жактан келген да. Себеби Алдаярдын бели деп коет экен. Мен бардым ошо Кара Жүлдөн Улуу Чатка баратканда. Ошо чек ара тарапта экен. Алдаяр Баатырдын атынан коюлган экен. Ошол Алдаярдан тарайбыз деген урпактарына жолуктук. Ооба. Чоко Токтогүчүк бул Абайылда Бериктин бир туугандары. Абайылда Бериктин. Абайылда Бериктин. Анан жанагы будай эгип, будай эгип, бөлүш албай чөтө эме болуп, булар тарынып салыктан чыкканда. Салык төлөй алышпай, анан жанагы аттардын башын кезип, ушундай бир уламыштар калбаттарды. Тукурганда анан жанагы жер болбой калды, Абайылда Берик таласка көчүп атпайбы? Токтогүчүк менен Чоко уялгандан тешик ташташып, эми бул бир аңыз да. Мен ушу тешик чапты деп таппай койдум. Ушул тешик чаптыры Кытайдан келген туугандардан сурап көрөбүз го. Ушул нарын тараптабы же бул? Ооба. Мен ойлойм ошол тараптан болуш керек. Бедел тараптабы тешик чаптыр дегенде мен да учурата албай койдум. Бирок тоңдук кутчулардын ичинде кара кутчу, кызыл кутчу, боз кутчу деп коет экен. Анан шалкелер бар экен бир аз. Эми кара кутчу деген ушу бул Саватар Кагастан кийин кара кутчу дегенде көп экен аябай. Себеби мисалы Анжанда, Наманганда Желкон деген айыл бар да. Ошо шаардын түбүндө Желкондо бүт эле кара кутчулар экен. Алабукка толтура кара кутчу, Таласта, Бакайырда, Акчарда, Өйдөякта, Үч Эмчек деген айылда кара кутчулар бар. Бул кара кутчуларда аябай тараган экен да. Мен ойлойм, сиз айткандай бул лакап аттар болуш керек. Кара кушчу, таз кушчу, аман кушчу, күнгөй кушчу, күнчөй кушчу, көк кушчу депчи. Нагдай кушчу, нагдай кушчу депчи. Ушундай да, ушун бир дагы бир аракет кылсаңыз иликтепчи, элге жакыныраак болсун. Мына ошо 3-чү китеп чыккандан кийин мен айылга бул кишиге барып алып туруп, анан кийин барып ар бир өзүнүн туугандарын тапкандан кийин биздин бир аксакалыбыз айтып кетти, мен мындан кийин сен ушу китепти алып туруп, мен Кыргызстанды кайсыл жерин кыдырсам, мен өзүм тууганымды таап алат экен. Мен мурун түндүк, түштүк деп жүрсөк, биз андай эмес экенбиз. Биздин туугандарыбыз Нарында да бар экен, Көлдө да бар экен, Алайда да бар экен. Кайсыл жерин Кыргызстан. Биз мурункудай түндүк, түштүк деген сөз жок экен. Биз түбүбүз бир кыргыз экенбиз. Мен мындан кийин ушу китепти алам деп бетин алып батасын бербеди. Рахмат, сен ушу китепти алып кел. Биз ушул китепти чыгарган кишиге рахмат айтып койгун деген. Мен ушулда телевидениеде отуруп ушул жерде
bir улуу сөздү айтып койгум келип атат. Ушул киши дагы ушу мына 15 жылдан бери өзүнүн жаштык өмүрүн, жаштык мээнетин, күчүн кетирип, акыркы 1 жылдын ичинде ушу киши менен бирге жүрүп, ушу Кыргызстан, ушу Санжыраны чыгарганга дагы ушу көмөктөшүп калып, бул киши кыргыздар үчүн, кыргыздардын башы бириктирүү үчүн төө көтөрүлгүс, нар көтөрүлгүс абдан чоң кызмат кылды. Бул ынтымакчылык үчүн. Ошон үчүн бул кишиге дагы бул казылбай жаткан кен Санжыра, ошон үчүн мындан дагы тереңдеп казылып, дүйнөдөгү кыргыздарды таап, дүйнөдөгү улутчулар биздин түбүбүздүн түпкүлүгүн бириктирип, ынтымакка чакыра турган жакшы бир кыргыз Санжырасы, кыргыздын түбү экенин, бир экендигин элге кылып туруп, биз бөлүнбөстөн, кушчу башка деп урууларга бөлүнбөстөн, биз кыргыз деген 40 уруулу кыргыз экесинин түбүн бириктире турган, сиздерге окшогон жакшы берүүлөр боло турган болсо, сиздерге окшогон акылдуу адамдар чогулуп, бардык ушу Санжыраны билген адамдардын барышы чогулуп туруп, башыбыз бириктире турган болсок, кыргыз эли Кудайым буйруса, дүйнөгө аты чыккан илимдүү, жакшынакай бир жаркыраган кыргыз деген эл бар экендигин көрсөтө турган жакшы берүүлөр боло берсин. Сиздерге ийгилик каалайм. Сизге дагы рахмат. Ошон үчүн дайым сиздерге ыраазычылык айтат, ушу китептерди алып. Ушу жети атаңды билбесең сен маңкурт дейт. Азыр ушул заманыбызда жети атасын билбей, өзүнүн атасы тегин билбей жүргөндөргө бул китеп абдан чоң ачкыч, өзүнчө чоң эшик болуп калды. Сиздерге абдан чоң рахмат сизге. Демөөрчү болгондор, кол кабыш кылгандардын баарына рахмат. Туугандар, мына ушул киши дагы ушул абдан чоң мына мээнетти кылгандан кийин бул киши дагы мына аралашып жүрүп туруп, анан көп айтып атпай, бирөө айтат мен кушчумун дейт, бирөө айтат кутчумун деп. Жок, бул кутчу дагы ушу экөө тең эле бир уруу, бир кыргыз экендигин түбүн билбей жүргөндөр. Ошолдондор бөрүнгөндү бөрү жетпейт. Ошон үчүн ойлонуп туруп, мен дагы бир өзүмдүн илкомум келип калгандай бир ыр жазып койдум эле туугандар. Ошо кыргыздарды башын бириктире турган ошо ырымы окуп уруксат берсеңиздер. Бири айтат кушчу деп, бири айтат кутчу деп. Бириктирип айтканда кут конгон кушчу уруу дейт. Куш кондурсаң колуңа, кубаныч толот койнуңа. Кубанып шаңдуу жүргөндө, кут конгон сөйт боюңа. Куштун пири будайык, кут конгон элге ылайык. 40 уруу кыргыз бир болуп, Кыргызстан өлкө курайык. Бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, ала тоо кыргыз төрүндө. Оң сол канат ичкилик болбосун арас көңүлдө. Кыргызда болот 40 уруу, 40 уруунун 40 түрү. Кый чалышта уран чакырат, кыргыз үчүн бир турум. Кыркырда өскөн кыргыз эл, кылымдап жашап өсө бер. Кыргыздын улуу кызына келип кут консун. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Эми убактыбыздар, урматтуу коноктор. Баягы ушул китептин баарын биз айта албайбыз. Кушчу элинин, кушчу уруусунун адамдары аталыгын айтпай калсак таарынч болбосун. Буюрса дагы бир берүү уюштурабыз. Акырында бөлүп көрсөтө берем, Кудай буюрса. Чыдап тургула. Мунун арасында тактоо бар. Эгерде алам десеңиздер, китеп Кушубек Качыбековден өзү менен дареги бар. Ошону сүйлөшүп алсаңыздар болот. Эки эмес, эми үчүнчүсү тагыраак болду да. Туурабы? Такталган болду. Мына үчүнчү баскычы бар. Кудай буюрса аласыздар. Сиздерге рахмат. Кушубек Качыбеков, мен аракет кылам. Ошо баягы улам эле чыгара бербейин деп кишилердичи, баягы биякта орду сатып алган жок эч ким. Билгениңер үчүн, шуну бир тактап келгениңер үчүн чакырып атам. Мен дайыма Санжыра баягы айткан кишилер айтам, кана китебиңер. Иликтеп, жиликтеп келген көрсөтсөң, бул жерден жазган, кимден алдың, данныйын жазып көрсөтсөң чыгарайын. Анан жөнүнө келип эле айта берген мага керек. Ошон үчүн көп келет кишилер. Бирок кайрылып узатып атам да ачыгын айтайын. Мага мына момундай эмгек керек. Келеби, мен айтам, кел, менде китеби турат, ачып кара депчи. Анан кошчу алчу болсо кошулат, алынат. Кушубек Санч, убакыт бөлүп келдиңиз. Ушу китепти мына айтып атпайсыз, 1 жыл бою, 15 жыл жүрүп, 1 жыл баягы отуруп жаздым деп атасыз. Сиз да катышкан экенсиз. Абдан жакшы. Акмат ажы, силерге да рахмат. Атайын келип ушул ыраазычылыгыңарды билдирип, ушудан бир ооз айтып коеюн. Бул калп эмес, чындык деген айтып келип атасыңар.
ишиңерде ийгилик болсун. Ылайым эле дайым ушу иликтеп таза ордуна коюп койсоңор, түшүнгөн адам тууган издеп табат, жакындайт, биригет. Биз Санжарада элди бириктирип атабыз. Эл кубанып атат. Бул да болсо бир саясатта мындайча айтканда эл мына баягы өзүнүн каада салтын, маданиятын, тилин, дилин баарын билсе ошол кыргыз деп аталат. Мына биздин кыргыздын бир бөлүгү ошол Санжара. Мына ушул бириктирет биздичи. Мен ойлойм, муну жаман көрбөш керек, туура көрүш керек. Ошон үчүн сизде дагы эле көп суроо болот. Иликтей берсеңиз жакшы болот эле. Сизге да рахмат. Дагы эле ошентип улам табышып, байланышып турсаңар жакшы болот. Рахмат силерге. Бардык жакшылыктар силерге. Ишиңерде ийгилик болсун. Урматтуу замандаштар, ушуну биз Санжара программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.